Жетігер мектеп лицейи жазуу сабагы 1-класс Карыбаева Ыкыбал 4-сабак. 1-кадам. Балдар, биз тыбыштарды оозубуз менен айтабыз. Тыбыштарды кулагыбыз менен угабыз. 2-кадам. Тамгаларды көзүбүз менен көрөбүз, колубуз менен жазабыз. Демек тамгаларды эмне кылат экенбиз балдар? Көзүбүз менен көрүп, колубуз менен жазат экенбиз. Азыр биз силер менен жамгыр оюнун ойноо аркылуу булуттан жааган тамгалардан сөз түзгүлө. Силердин көзүңөргө көрүнгөн мына тамгаларды тамгалардан сөз түзөсүңөр. Силерге убакыт берем азыр. Азамасыңар балдар. Абдан көп сөздөрдү таптыңар болсо керек, Ошол тапкан сөзүңөрдү азыр салыштырып көрөйлү. Силер кийин жазганыңарды мага WhatsApp'тан тартып жөнөтөсүңөр. Текшеребиз. Кыз, ал, ач, кыш, аз, азык, алыс, бала, балка, каш, куш, жакшы. Силер да ушундай сөздөрдү түздүңөрбү? Анда абдан жакшы. 3-кадам. Демек балдар, биздин бүгүнкү өтө турган темабыз тыбыш жана тамга. Кыргыз тилинде 36 тамга, 39 тыбыш бар. Тыбыш биз сүйлөгөндө угулган айрым үндөр тыбыш деп аталат. Тыбыштарды айтабыз жана угабыз. Тамга. Тыбышты белгилей турган белги тамга деп аталат. Тамганы көрөбүз, жазабыз, айтабыз. Мынакей балдар, 3 деген сөздү карап көрөйлү. 3 деген сөздү эсептейлик. Ü 1, Ч 2. Демек бул сөздө канча тамга бар экен? Бул сөздө 2 тамга бар экен. Демек 3 деген сөз 2 тамгадан турат экен. Кийинки сөзгө көңүл бөлөбүз. Кыз. Эсептейбиз. 1, 2, 3. Бул сөздө дагы канча тамгадан турат экен бул сөз? 3 тамгадан турат экен. Бала. Б1, А2, Л3, А4. Демек бул сөз дагы 4 тамгадан турат экен. Китеп. К1, И2, Т3, Е4, П5. Китеп деген сөздө 5 тамга бар экен. Демек бул сөз 5 тамгадан турат экен. Кийинки сөз мектеп. М1, Е2, К3, Т4, Е5, П6. Мектеп деген сөз дагы 6 тамгадан турат экен. Отургуч. О1, Т2, У3, Р4, Г5, У6, Ч7. Отургуч деген сөздө 7 тамга бар болгондуктан бул сөз 7 тамгадан турат экен. Демек биз
тамгадан ар бир сөз канча тамгадан турарын билип алдык. 5-кадам. Демек, тыбыш. 3 деген сөздө канча тыбыш бар экен? 2 тыбыш бар экен. А 3 деген сөздө канча тамга бар эле? 2 тамга бар эле. Демек, 2 тамга, 2 тыбыш бар экен. Кыз дегенде канча тыбыштан турат экен? 3 тыбыштан турат экен. Бала дегенди да эсептейбиз. B1, A2, L3, A4. Демек, бул дагы 4 тыбыштан турат экен. Китеп 5 тыбыштан турат экен. Мектеп деген 6 тыбыштан турат экен. Олтургуч 7 тыбыштан турат экен. Демек, канча кулабыбызга канча тыбыш угулса, ошончо тыбыштан турат экен. 6-кадам. Ынтымактуу үй бүлө. Бул менин ынтымактуу үй бүлө. Алар чоң ата, чоң апам, атам, апам, эжем, карындашым, ини жана мен. Биз жаратылыштын кучагында чай ичкенди жакшы көрө. Апам даамдуу тамактарды жасап, баарыбыз тегеректе отуруп ичебиз. Мен үй бүлөмдү абдан жакшы көрө. Демек, балдар, мен көп чекиттин ордунда калып кеткен тамгаларды мен кошуп окуган жокмун. Силер азыр деттериңерди алып, ручкаңарды колуңарга кармап, бул тексттеги сүйлөмдөрдү көчүрүп жазасыңар. Колдонулчу сөздөр төмөн жакта жазылып турат. Ошол сөздөрдү көп чекиттин ордуна коюп жазасыңар. Жакшы, балдар. Жаздыңарбы? Эң жакшы. Демек, 7-кадам үй иши. Алипи китебинин 107 бетиндеги 12 көнүгүнү көчүрүп жазгыла. Жазуу дептеринин 21-22 бетиндеги жазылган жазууларды туура, сулуу көчүрүп жазгыла.